Сооронбай Жээнбековдун коррупция менен күрөшүү боюнча катуу чараларды көрөм деген билдирүүлөрү бүгүн саясаттагы бир топ төбөлдөрдү тынчсыздандырууда. Талапкер мамлекеттин байлыгы жемкорлордун таландысында калбайт деп чечкиндүү кадамдарга даяр экенин айтып жатат. Кудайдан коркпогондорду мамлекеттик бийликтин күчү менен, мыйзам менен жолго салабыз, урматтуу агайын туугандар. Эгерде биз баардыгыбыздан чогуу сиздер менен бирге коррупция менен күрөшүп, буну түп тамырынан жок кылбасак, бул биздин мамлекетке, келечекке эң жаман көрүнүш, балта чаба турган келечекке көрүнүш. Мамлекетти башкара турган адам иштерман, Кудайдан корккон, байлыкка азгырылбаган инсан болушу керек. Майлуу сулуктар Жээнбековдо ушундай сапаттардын бардыгы бар экен деп эсептешет. Иштермандылыгын премьер-министр кезинде көрсөтсө, байлыкка кул болбогон таза адам экендигин узак жылдардан бери саясатта, мамлекеттик кызматтарда жүрүп далилдеди. Ушул күнгө чейин Жээнбековдун аламандагы атаандаштары компромат таба албай 6 айласы кетип жатат деген эл ичинде сөз жүрөт. Бул дүнүйөкөрлүк же адамда болот, же болбойт. Сооронбай Шарипович 1995 жылдан бери саясатта жүрдү. Бирок бир да жолу, бир да гезиттен, бир да массалык маалымат каражаттарынан бул киши бир жерди басып алды, уурдап алды, тонуп алды деген бир сөзү ээрчиген жок. Ушундай эле жылуу маанай менен Жээнбековду Кочкор Ата шаарында тосуп алышты. Учурда ондогон саясий партиялар, барандуу коомдук ишмерлер татыктуу деп бир гана Сооронбай Жээнбековду көрүшүүдө. Айрым талапкерлер анын пайдасына шайлоодогу жарыштан да баш тартышты. Биздин добушубуздар жүрөгүбүздөн чыгыш керек. Биздин добушубуз акылыбыз менен жетишибиз керек. Эч ким бизди добушту сатканга, добушубузду сатып алганга мажбурлабаш керек. Жана биз ага барбайбыз туугандар. Биздин кыргыз элибиз улуу эл. Биз кылымдарды карыткан элбиз. Бизди кайсыр бир бала келип туруп 1000 сомго сатып ала албайт. Биз сатылбайбыз туугандар. Өлкөдө туруктуулук сактоого бажеттик салым коштуңуз. Биз жаштар Сооронбай Жээнбековду таза, жөнөкөй, мамлекеттик кызыкчылыкты өз кызыкчылыгынан өйдө койгон инсан катары билебиз. Сооронбай Жээнбеков өлкөнү алдыга сүрүп чыгарууга дареметим жетет деп ишенимдүү айтып жатат. 15 октябрда бүтүндөй Кыргызстан тандоо жасайт. Эң башкысы жумурай журт талапкерлердин ичинен акчанын кулу эмес, элдин кулун шайлап алышы керек. Жакшы кабыл алдыңыздар. Жакшы маанай менен тосуңуздар. Мен ыраазычылык менен ыраазымын. Мен уада берем. Кудайым колдоп, эл колдоп. Президент болуп калсам, ак, таза, калыс мен силерге иштеп берем. Анын үчүн менин урматтуу агайын туугандар, билимим, тажрыйбам, дараметим, ар-намысым жетет. Мага ишенгиле, жүктү көтөрүп берем мен урматтуу агайын туугандар. Көтөрүп келгеним. Жээнбековго добушуңду бер. Номер 9.